мындай айтканда медалды колдон түшүрүп алдым десем болот да. Ичимде кичине эмне десем бул бүтпөгөн иш болуп калды. Почти 9 карам аттадым. 9 карам это чемпионат мирадан көп адам аттабайт да. Риск деп коет да, бул түшүрсөң болду же нөлдөсүң, көтөрсөң медаль аласың деген сөз да. 210 чыкканын мен да түшкө алып туруп түшүрдүм. Келерки Париж Олимпиадасына даярданайын дегем, аябай менде үмүт чоң болчу. Азыркы ошо максатым бузулуп калды, мындай орто жолдо турам да. Же нары кете албайм, же бери кете албайм да, ушундай да. Жерде турабыз ғой? Ерте тұрамын. Қандайсыңар, жақсы? Жақсы келіп алдыңарбы? Жақсы. Кел. Қандайсың? Жүршөйсүң? Сыйлашайын. Мына, кел, беттас. Мен таныйсың? Кім? Беттас кел. Жақсы, қандайсың? Жақсы жүресің бе, аман өзің қашан келдің? Жаңа келдік, қандайсың? Жаңа келдің. Опа, қандайсың? Жақсы келіп алдың ба? Кел, беттас. Жақсы кел алдық. Қандайсың? Oyuncuk satıp versek oyuncukмен oynatчу эмес. Ошо эски велосипедтердин темирин чыгарып, эски велосипедтерди оңдоп, кайра салып, ушундай таштарды көтөрүп келип эле таштар менен ойноп. Бұл кичинекейинен эле ушундай темир тезекке кызыгып келгенде да, оор нерселерди көтөрүп, штанга жазып алып, темирден жыгач өткөрүп алып, ошону жазап көтөрүп берчи. Карапайым эле үй бүлөдө чоңойгондуктан биз жөнөкөй эле калыпта тарбиялаган дейин атабызчы, биз мындай эле атабыздан эрте ажырадык. Анан балам дагы эми турмушка байланыштуу атасынан ошо 2 айында эле колубузга 5 айында келди мага. Мен кичинекейинен 1 жашынан баштап тарбияладым да. 18ге чыккан сайын менин колумда болуп тарбияланып өстү да. Атанын тарбиясын көрүп өскөн жокмун. Кичинекей бала чагымда эле ошо ата-энем ажырашып кетишкен. Апам колунда өсүп, анан ошо атанын ордуна ата болгон ошо мен ошо такелерим болду. Эки такем акеде болуп, атада болуп, мага өзүнүн тарбияларын, жакшы тарбияларын беришти да. Мен ошондо атасы өссүн деп өзүмдү айта албайм. Жоғалып кеткен қошқарлар шындай емес пе? Мұны жоғалғандар мындан біраз кичирээк болчу. Атасы бир да басып келген жок. Бир да басып келген, эч басып келген жок. Ушу менин колумда эле чоңоюп, биз тарбияланып өстүк, биздин колдо тарбияланып өстү.
балам эрте аралашты да ушу кара жумушка мээнет кеч болду да. 2 тайкеси бар, эми баягы бир туугандай эле агасы болуп калды. Ушу агалардын колуна келип кетмен көтөрсө, ошолордун артынан кетмен көтөрүп, огород менен иш кылышты, дыйканчылык менен. Ошол баардык жумушту жасады да. Суруп атышат азыр картошка. Сатсаң айтып болом, салабыз. Эртең менен турубузду үндүк жайчы, үндүктөрдү алып айдап кетчи, талаага барып жайып келчи. Кайра түштө алып келет. Жанагынтип турник жасап бер, штанга жасап бер деп эле артыман ээрчип жүрчү. Мен мындай чоң болчумда кичинекей. Кудайга шүгүр эми ошол ойлогон тилегине жетип атат. Кудай таалам дагы ырыс-кызын берет, жакшы. Дүкөмай мектепте окуду. Аябай жакшы окуду. Бүткүчө грамота менен бүттү. Эч бир да жолу эжекеси чакырып, тартип бузду дегенди жок, болгон жок. Шарт түзүп бергенге деле ага мүмкүнчүлүк болгон жок. Биздин үнелердин деле шарты болгон жок. Балам ушу өзү чөп чаап, аябай мээнет кылып, анан велосипед алып, ошо велосипед менен байкелерин жардам берип коюп, ушу түштөн кийин чыкчу. Адес. Бекмон тааныйсыңбы? Дагы деле барбы? Ошоң ойдон го эсин болуп тура. Деп көрөчүкчү. Муну кездерин эстеп. Бисмилла. Жерден Токтогул алыста, 12 километр алыс. Убагында машина чыкпай калат жолдон. Барып тренировка кылганга тээп барып, кайра кечкисин келчи, түштөн кийин саат 4-төрдө кетчи. Кайра кечинде 10-дордо келчи, 10-10:30. Бир күн эле тренировкада жок, анан кийин жок болуп калды. Эртеси күн тренировкага келди, анан мен эмне үчүн сен кечээ күн тренировкада жок болдуң? Жолдон алыс болуп, велосипедим бузулуп калып, анан кечээ тренировка келе албай калдым. Велосипедин ичте койуп жөө көрбөйсүң дедим мен. Кайракта жашайм деди да. Кайрак дегенде бизден 15 километр алыста турат да бул жер. 10-15 километрде алыстыкта жашап, ошол жактан тренировка келишкен да, бул бегделечү. Итабар бийик жери бар да. Велосипедти чоң киши деле тээп чыга албайт, сүйрөп чыгат да, мен билишимче бүт эле. Жумуштарым боюнча ошо айылды көздөп машина менен мен кетип баратсам, бөгдөлөт велосипед менен кетип барат, анан жайлатып алып карадым мага. Кайка чейин тээп барат экен. Тээп барып, уже чыга турган болуп калды, анан мен машинанын жанынан өтүп кеттим. Ал калып калды мен караган боюнчачы. Кандай жакшы келдиңби? Жакшы болуп атасыңбы? Кеч күздө мектептерге мен ушул балдарды оор атлетикага тартуу максатында мектептерди барып кыдырып, спортко чыгуу бар балдарды чакырып алып келчим да. Окуп жүргөн кезде школго биринчи тренерим келип калды, Руслан Капаев. Ушундай токтоого залаштым. Келгиле, ден соолукту чындагыла, спорттон көп ийгиликке жетсеңер болот деп. Анан ошол эле күнү мен бардым залга. Тренировкага келди, арык, узун бойлуу балдардын арасынан токто, бейбаштыгы жок, спокойный бала эле да. Рок кылса бир кызыктуу болуп, жанымдагы классташ балдар бар эле, достор. Алар шылыңдап күлөт эле муну. Техниканы 1 ай, 2 айга чейинки убакытта үйрөнүп алды. Токтогул районунда ошол убакта ошол балдардын нутунда стимул алып калдым. Ошол менден чын эле чыгат экен, эмгек кылып, ойду, максатты бир жерге койсо, көп ийгиликке жетет экенин сездим да. Кыргызстандын биринчилигине жаштар аралык мелдештерине катышып жүрдүк. Жок дегенде 3-2 орундар менен кайтчык да. 1 жылдын ичинде эле уже балдардан сурулуп чыкты. Даны көрүнүп, Олимпиадага барам, Олимпиада медаль алам деп, анан ошол жактан баштадым да, аралыккан. 11-де бүтүп вузга кетти, Бишкекке окуганга, чоң окуу жайга.
эмгек сиңирген тренер Өмүржан Молдодосович ошол агайга мен өзүм барып официально кагаз түрүндө ошол убакта Бекдөлөт уже мастер спорта болгондо письменно өткөрүп бергем. Учебник. Ошо еще на кровати идет, да? Чуть-чуть вытягивать туловище. Да. Мага 7 жыл мурун келген. Анда бул жигит 17-18-терде болчу. Айылда чоңойгон жигит. Кичинекейинен чөп чаап, картошка айдап, физический подготовкасы жакшы өскен бала экен өзү. Gördüm uшу бул бала менен иштесе, убакыт текке кетпейт. Кудай буюрса, 40 желейин көтөрөт деп анан ошо күндөн баштап бирге сборный командага кошуп, анан ошо даярдай баштадым. Өмүржан агай экөөбүз 7 жылдан бери машыгып келатабыз. Агайдын артынан көп ийгиликтерге жетип келатат да.吉斯斯坦的拉索尔贝科夫，他先出场，190。这把应该没问题了。 Чоң спортто бул ошо талыкпай эмгек кылыш керек. Чоң ийгиликтин артында ошо дисциплина турат. Убагында уктап, убагында тамактанып, убагында тренировка кылыш керек. Bizde соревнованияга 2 жыл калганда жолдон берилет. Бизде 2 жыл калганда 2 Азия, 2 Мирге, 2 турнирге чыгыш керек. Эки жыл ичинде көптөгөн нерселер болду, кыйынчылыктар болду, травма алдык, 2 мал машуу, талыкпай эмгек кылдым. Каршылаштарым соперниктер 90 адам болду. Son adamdan 14 adam жолдом алып болчук. 2 жылда ошолор менен күч сынашып отуруп 14 адам алдык, тандалдык. Биз ошо Азиядан келдик. Азиядан келгенден эле 10 күндөн Олимпиададан жолдомубуз чыкмак. 10 күн аябай күттүм, ойлондум. Түндө ошо 10-чу күнү түндө саат 4-тө чыкты. Биринчи эле ошо тренерлерим утуктады. Кагазын көрүп алдым деп. Чоң жоопкерчиликти илинген сездим ошол убакыттан баштап. Мурдадан дагы катуу даярданып баштадым десем болот да. Олимпиаданын аурасы башкача экен. Чемпионат Азиялардан, чемпионат мирден айырма алынып турат. 6 карам вес кылып бардым. Бир аз кыйналып калдым, анткени 6 карам кылгандан кийин денеде чувствительность жок экен. Помоска чыкканда мен болгон күчүмдү көргөзөйүн дедим. Ай Азамат, өтө ишенимдүү. Салкын кандуулук менен. Жакшы. Жана Бекдөлөт көтөрүш керек тегичекте. Рыбоктон бир аз жетишпестиктер болуп калды. Бир подходубузду жоготуп алдык да. Ошондон кичине көбүрөөк килограмм утулуп калдык да. Технический ошибка болдум да. Мындай өзүмө уверенче болдум. Анткени ал вести көтөргөм да тренировкадан чыккан. Агайларым менен айттым, агай медалга веске барайын, 222 карамга барайын десем,
агайлар кеңеш туруп мага кийинки олимпиадага буюрса медаль ала турган балада ошого карап 222 килограммга жиберген жокпуз. Травма алып эме болуп калбасын деп. Жана көтөрдү Азамат, Бекдөлөт Азамат 208-ди көтөрдү. Biz azı 6 kilogram koştuk, işte bir medalga iyi kalalım. Oşunda volneni aybay oldu da akırkı minutada şunday eme oldu da напряжение şunda aybay. İçki düğmenin berilezinde şu bala götürsegen kuzay şunda. Жана Азамат 200 эң акыркы учурда. Эмоция алдырдым окшойт. Сүйүнүчтөн алдырдым. Анткени үстүндө шаңга турганда кармадым да сүйүнүп өзүмдү бошотуп бердим да. Канча операция этпей калды да бала. Эгер ошону кармап калганда уже медальди алып келмекпиш да. Мындай айтканда медалды колдон түшүрүп алдым десем болот да. Ичимде кичине кандай десем бул бүтпөгөн иш болуп калды. Кыргыз элинин сүйүнтөйүн дегем. Тилекке каршы болбой калды. Көтөрүп аткан учурда чирен катты кыйнап ушундай түртүп атканда жүгүрүп барып жардам берип көтөргүм келет да кичинечи. Тиги олимпиададагы кышайып кетти го бир жагына. Ошондо чынып тура албай жанымды озор көтөрмөкмүн барыпчы. Иш подготовканы ушу жерде эле өткөрүп атабыз. Эч жака чыккан да жокпуз биз. Бизди чыгарган деле жок мындай. Уштурган сборго Өзбекстан, Казакстанга чыккан жок. Барсак Токтогулга барабыз. Ошол жерде база бар, тренировочный зал бар болгонбуз. Анан Гаджи сайда бар. Бекдөлөттүн соперниктерин бүт баарын изучить этип бүткөн мен баардыгын. Алардын условия подготовка залынын баары бөлөкчө. Баардык медицинский центрлер өзүнчө баардыгы. Алар менен биз атсалышып атканыбызга да Кудайга шүгүр, ушундай биздин условия менен. Мен канча жылдан бери спортто жүрөм, бирок мындай бизге көңүл бурулган эмес да. Ажоонун өзүнүн колунан алкыштарды алганыбызга биз аябай кубанычта болуп атабыз. Жалпы тренерлерге дагы дем күч кубат берди да. Орден даңк менен сыйландым. Бул мен үчүн үй бүлөм аябай сыймыктанат. Орден даңкты алыш эле бул көп эмгек кылыш керек. Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат. Бизди ошол колдоп, көрсөтүп бергенине, ушундай бизге кандай десем, алдыга дагы стимул берди да, максат берди. Садыр Жапаров менен жолуккандан кийин аябай кубандым. Көз жаштар болду. Өзүмдү койорго жер таппай аябай толкундандым. Эсте кала турган күнүм болду десем болот. Мен бала энени бакытка бөлөйт деп коет го. Мен ошону мен бакытка бөлөнүп турдум да. Балам да ошо бири-бирибизге сөз менен жеткире албай көздөр үст менен айтып турдук да. Ушундай сезимдер жаралды. Келечек асыда бул мен эң улуу неберем эме эле балам болуп калды бул. Баарыбыз кол чапкылап аябай сүйүндүк, жетине албадык. Мактандым, кыскасы бардык туугандарыма мактандым. Мен бүт туугандарым дагы сыймыктанышты. Жээнибиз ушундай болду деп. Көп жерге барсак, сен иниң турбайбы деп биз сыймыктанабыз деп айтышат элдин баарычы. Кудай кааласа дагы келечек алдыда мына ийгиликтерге жетишип келатат. Ар бир балада эле ошо мен да ошо ата-энемди бактылуугум келет келечекте ушундай ак сүттүн акталбасам дагы мындай дагы Кудай буйрса ошо алдыңкы чоң мелдештерде ушундай Кыргызстан жерин желбиретип, ушу туугандарым сыймыктанып, ушундай ата-энем сыймыктанганды каалайм мен дагы.
Birden 220'dan ödüp koyayım bana medalga. 220 karımın ödü. Олимпиадан келеле көлгө сборго кеткем. Ошондон баштап эс албай, ошо Олимпиада кетирген ошибкаларымды оңдоп даярдана баштадым. 3,5 ай даярданып турмун бирге. Ар бир күндү текке кетирбей, 2 мал тренировка кылдым да күнүгө. Олимпиададан ар бир веске 14 эле бала лицензия алып барышкан. Калган мамлекеттер дүйнө биринчилиги даярданып жатышкан. Бул Олимпиадада мындай айтканда 2 эсе 3 эсе күчтүү өттү десе болот. Ал жерде анткени 5 канча спортсмен катышты да. Деңгээли күчтүү өттү. Алдыда откон даярдыкта акыркы сборда кичине бир аз булчуңду чоюп, анан даярдыктарым да аз болуп калды да. Барганда аябай козгоду. Биринчи разимкадан эле ооруп баштады. Кол ооруп баштаганга карабай ороп көтөрө баштадым. Анан чыкканда эле түшүрдүм. Агайлардын настроениясы түшүп калды уже. Чыккандан кийин болду ошойт деп. Болду карабай көтөрүп коймок белем деп кой келди да. Мына өзүм мындай унутуп болду. Анан болгон ооруганына карабай чыгып доказ иштегенге аракет кылдым да. Экеле батка түшедим. Анан астагы бул жактан 178-терди көтөрсөм, ал жактан 167 эле көтөрүп калдым да. Травма болгондо максимум салмагым ошол 175ден өтмөк да. Анткени бул жерде мен стабильно 175терди кылып аткан болчумун да. Биринчи упражнением бүттү, 167 карамен көтөрүп, соперниктер менен мындай айтканда соперник катары көрүшкөн жок да. Уже 167 менен калып кетсем баардыгы минимум 170тен кылышты да. Экинчи тактика менен настроением түшүргөн жокмун. 207 карамдан баштадым да. Агайларга айттым, агай азыр медаль алып турган меске бергиле десем, агайлар ойлонуп туура чечим кабыл алдым деди. Ого дедим. 216 карамга беришти. Почти 9 карам аттадым. 9 карам это чемпионат мирадан гоадам аттабайт да. Риск деп коет да, бул түшүрсөң болду же. Нөлдөсүң, көтөрсөң медаль аласың деген сөз да. Калган соперниктерим Болгария, Россия, бүт кореялык тренерлер айтып калышты да, сөз кылып, сен көп берип койду заявканы деп уже аша колго коюшту да. Балдар чыгышты, түшүрүп атты, 212-ни көтөрүп атты, көтөргөндөрү. Мен очередим келип уже 216-га чыктым. 216 чыкканын мен да түшкө алып туруп түшүрдүм. Агайлар көп заявка бере алган турбайлыкпы деп аябай ойлонушуп калды. Мен ойлодум да, 3-чү версте мен алтын медалга барам. Күчтүү кичине аяп коеюн дедим да. Төшкө келгендечи, көтөргөндө ушул жерден бир аз травма кылып алдым, анткени до конца эле иштесем болмок экен да, күчтүү аябай. Анан разимка кылып, анан ошол жерден ойлонуп турдум, азыр до конца иштешим керек экен, күчтүү аябай деп 217 кг салмакка чакырганда чыктым. Биринчи местага көтөрүлдүм да. Анан Иран менен Кореец бар. Кореец көтөрө албай койду. 218-ти, 17-ни көтөрө албай койду. Мен дагы эле биринчи турам. Анан Иран чыгып 220га көтөрдү да. Ошол бирге көтөрүлгөндө мен экинчи болуп калдым. Мен эгерде экинчи подходту түшүрбөгөндө мен 222 бармакмын, чемпион мира болоюн деп оюн болчу да, ушундай. Угушум боюнча 86-жылы Сергей Ли деген
СССР убагында медаль алган экен. Андан кийин эгемендүүлүктөн кийин 31 жыл болду быйыл. Эч ким медаль албаптыр да. Андан кийин уже мен жазып атам да тарыхачы. Жанымдагы ушу байкелер, ушу чемпионат мирага жардам беришти. Ошонун жардамы менен мен ушул медалга жетип турам. Ошолорго ыраазычылык билдирем. Алардын жардамы жок, мен медаль ала албайт болчумун да. Олимпиададан кийин мен дагы баягы спорттук стипендияны ойдогудой жашкан жок. Ага деле көңүлүм түшүргөн эмесмин. Бул жактан мен ойлогом баягы Олимпиададан кийин өзүм настроениямды түшүрбөй, медаль алып келейин эмкисине деп даярдангам да. Кыргызстандын ичинен бир балабыз чыгып атса, Кыргыздын желегин көтөрүп, ошол балага 10 000 сом стипендия бериш, бул мен ойлойм аябай эле жетпейт го депчи. Анткени апасы экөө гана жашагандыктан үйүн, семьясын, финанс жактан камсыз кыла турган ушул бала да. Анан бул өзү спортко кетип калса, анан апасы да иштебесе, мен билбейм бул кантип Кыргызымдын желегин эмки Олимпиадада көтөрөт экен. Эмесинде ойлойсуң да, бытовой состояниясындагы күйүүнүн үйү жок, квартирасы жок. Ошол вопростагы аябай ойлонтот да тренердичи. Азыркы убакта ошо ойлонуп жүрөм. Мындай максатым бир аз бузулуп калды да. Келерки Париж Олимпиадасына даярданайын дегем, аябай менде үмүт чоң болчу. Финальный рейтингде 5-4 жүрөм да азырчы. Бир аз даярдансам, уже Олимпиададан медаль алып болот болчу да. Анан азыркы ошо максатым бузулуп калды. Мындай орто жолдо турам да. Же нары кете албайм, же бери кете албайм да, ушундай да.